Мен азыр Торатты окуп жатам. Окуп жатып, нечен түркүн ойгоп атам. Бир тууганым көңүл коюп угуп тургун оюмдун жыйынтыгын азыр айтам. Келиңиздер, сөз башынан болсун анда. Кудайдын планын кабарлайын. Андан соң 40 жыл чөлдү басып өткөн Исраилдин тарыхын баяндайын. Асыл ой, асыл эмгек максат менен. Кудай теңир жаратты адамзатты. А бирок Кудай койгон чекти аттап, адамзат жашоосунда ката басты. Ошентип жер үстүндө жашап калды. Өздөрүн бактысыз атап калды. Кыйынчылык азапты көп көрүштү, укумдап, тукумдап көбөйүштү. Жер бетинде адамдар көбөйгөндө, күнөөкөрдөн күнөөкөр төрөлгөндө, ыплас кумарларга кызыгышты. Ойлору, каалоолору жаман болуп, сөз менен айткыз болуп бузулушту. Ошондо Кудай теңир чечим кылды. Топон суу аркылуу баарын кырды. Таза жашап, Кудайдан мактоо алган Нух жана үй бүлөсү аман калган. Кайрадан жашооланып адамдар көбөйгөндө, Кудайга жетебиз деп шаар куруп бийиктикке жөнөгөндө, Кудай теңир аларды таң калтырган тилдерин аралаштырган. Бул окуя эч убакта чыкпайт эстен. Ошентип бүт адамдар жер бетине тарап кеткен. Андан соң улуу Кудай Ыбрайымды чакырып мындай деген: мен сенден эң улуу эл чыгарам. Бата төгүп батам менен суугарам. Чындап эле Ыбрайым бата алды. Ишенип Кудайдын дос аталды. Ыбрайымдан Ыскак, Жакып төрөлгөн. Алар дагы ак батага бөлөнгөн. Биз билген Кудайдын улуу эли пайда болгон кичинекей өрөөндөн. Өз жашоосун куулук менен өткөргөн. Жакып үчүн жакшы сапат жат болгон. Оор мүнөзүн Кудай гана өзгөртүп, Куу Жакыпка Ысрайыл деп ат койгон. Токтотпостон окуяны улайын. Эми сөздү Ысрайылга бурайын. Башында айттым, баяндайм деп тарыхын, ал сөзүмдүн аягына чыгайын. Ысрайыл бул 12 уруу болгон. Бардыгынан жогоркунун уулу болгон. Бирок алар бир кездерде көп жыл бою Мисирде фараондун кулу болгон. Кыйынчылык, кордукту көп көрүшкөн. Баштарынан оор күндөрдү өткөрүшкөн. Фараондун аеосуз эзүүсүнөн эркиндикке чыксак экен деп келишкен. Кудайым ишин баштап акырындан кызматка Муса Арун чакырылган. Кудуреттүү Кудайдын жазасынан Мисир жери чаңсымал сапырылган. Күнөөгө белинен батып калган. Жүрөгү таш болуп катып калган. Фараон Кудай каарын көргөн кезде Ысрайылды кое берүүгө шашып калган. Кудай кандай улуу иш кылгандыгын ошол жердеги элдердин баары уккан. Ошентип Кудай күчтүү колу менен Ысрайылды Мисирден алып чыккан. Канатына балапандай бөпөлөп, Ысрайылга Кудай өзүн тааныткан. Бирок ал эл кубануунун ордуна наалууну дебис кылып алышкан. Жашоосунда баталарды байкабай, алар жалаң терс жактарды көрүшкөн. Түшүнбөстөн Кудайдын чоң планын, максатына жетпей чөлдө өлүшкөн. Ал эми жер чалууга барган кезде жаман сөз таратышкан пессимисттер, ал эми плюс жагын айтып келген Калеп менен Жашия оптимисттер. Жакшылар жакшы жагын көрө билет, жамандар жаман жагын өлө билет. Акырында балаккан асыл жерге Калеп менен Жашия гана кирет. Мисирде кул болуп жүргөн кезде эгемендүү жашоону алсак деди. Эгемендүү жашоону алгандан соң Мисирде эле кул болуп калсак дешти. Кыскасы, мына дешти, ана дешти. Ачка калдык, тамак ашың кана дешти. Наалса да кам көрүп Кудай теңир Ысрайыл 40 жыл бою манна жешти. Манна берсе, маннадан да тажашты. Мисирдеги тамакты эстеп ыйлашты. Күңкүлдөп баарын эле наалый берип, Кудай менен Мусаны кыйнашты. Кереметти тез эле унутушту. Муса менен тирешип урушушту. 40 күн Муса жок болуп калган кезде жасалма Кудайды курушушту. Ыраазы болгонго үйрөнбөстөн өмүр бою наалынып сыгылышты. Эң сонун баталардан куру калып, күнөөнүн айынан кырылышты.